Кесиптик кошуундар федерациясынын айрым кызматкерлери федерациянын кеңешинин мүчөлөрүнө эс алуу жайларынын мурдагы жетекчилерине карата чара көрүүнү талап кылууда. Алар маселеге көңүл буруу талабы менен Ички иштер министрлигинин алдында митинг өткөрүштү. Төрагалык кызмат үчүн болгон уюмдун ичиндеги тиреш жылдап уланып келатат. Эки тарап бири-бирин ар кандай мыйзамсыз иштерге барды деп айыптоодо. Бүгүнкү күндө федерациянын арызы менен 56-дан ашык кылмыш иши мол турган ушулардын 6-7 эмес, общий булар 11 адам болуп кетет. Ошол 11 адамдын үстүнөн козголгон кылмыш иштери бар. Жетөгүз курорту боюнча азыркы күндө 7 кылмыш иши козголгон. Мына МВДнын өзүндө 33 кылмыш иши бар. Ушул козголгон кылмыш иштери законсуз кыскарып аткандагы бизди өкүндүрөт. Бул деген миллиондогон акчаларды чапчыган кылмыш иштери. Жанагы 56 дегени 5 та иши жок. Алардын барысы бир убакта 10 жыл, 15 жыл, 5 жыл мурун көтөрүлүп, бардыгы токтоп жабылган иштер. Андай кылмыш иштери табылбагандыктан жабылган иштер. Ошого булардыкы чычалаган жагдайда чыгып аткандагысы. Бүгүнкү күндө ошол Асанакунов, Арыков жана Закиров төрагасы эки орун басары болуп отурушат мыйзамсыз. Мыйзамдуу шайланган федерациянын жетекчилери Бозгунбаев, Бабаева жана Рыспаевтар алар жумуш орундарына, кабинеттерине кире албай жүрүшөт.